Саламатсыздарбы? Мен Исакова Нургүл Шадилаевна, Академия Роста интеллектуалдык окутуу борборунун Баткен филиалынын жетекчиси. Бүгүн биз бир сонун иш-чара өткөзүп атабыз. Биз район боюнча өзүбүздүн ийгиликтерибиз боюнча сиздер менен бөлүшүүнү чечтик. Себеби биз менталдык арифметика боюнча, тез окуу боюнча жана бир канча окуу курстарыбыз менен иштегенибизге 1 жыл болгон болсо, ошол 1 жыл ичинде биз 3 олимпиадага катыштык. Ошол акыркы Ысык-Көлдөгү өткөн эл аралык олимпиаданын бизден сонун результаттар, сонун жеңиштерибиз менен келгенибиз үчүн кичине болсо дагы иш-чара өткөзүп, сыймыктанган биздин келечектин жаш муундары ийгиликтери менен бөлүшүү үчүн сиздердин баарыңыздарды бул жерге топтоп отурабыз. Биз район ичинде 6 пилоттук мектептер менен иштешүүгө жетиштик. 6 пилоттук мектепте бизде 300дөн ашык окуучулар билим алышып атат. Биздин интеллектуалдык борбордун негизги бере турган балдарга берген биздин билимибиз биздин мектеп программасында каралбаган, биздин балдардын келечеги үчүн керек болгон логикалык ой жүгүртүүнү, чыгармачылык ой жүгүртүүнү, ошондой эле эске тутууну өнүктүрүүчү сонун ыкмалар менен инновационный предметтер болгон бул менталдык арифметика, тез окуу курстары боюнча иштеп атабыз. Меня зовут Мусулманбек. Я учился ментальная арифметика 3 месяца. Я учусь в школе Билимкенч. И за 3 месяца у меня получился такой результат. И в следующей олимпиаде я постараюсь быть суперчемпионом. Менин балам Билал Сайынбек, номер 40-кылды орто мектебинин 6-классынын окуучусу. Академия Роста билим берүү борборунун эл аралык олимпиадага барып, Ысык-Көлдөн чемпиондук наамды утуп келди. Мен учурдан пайдаланып, билим берүү борборунун мугалимдерине, анын директору Нургул айымга чоң ыраазычылык билдирем. Мен Супанова Гүлзат, номер 40-кылды орто мектебинде мугалим болуп эмгектенем. Менин балам Билалов Саянбек Ысык-Көлдөгү эл аралык менталдык арифметика боюнча олимпиадада чемпиондук наамды алып келди. Мен Назарбек кызы Макстай Назарбековна, орус тили жана адабияты мугалими. Биз Академия Роста боюнча бүгүн вручение кылдык балдарга. Академия Ростада орус тили, грамматика, ментальная арифметика, тез окуу, эдетика, акыл муун, английский язык, подготовка к школе, ушундай курстар бар. Бул курстар боюнча биринчи, экинчи поток бүтүп, биз бүгүн сертификаттарды тапшырдык. Ментальная арифметика, тез окуу, эдетика боюнча биз Ысык-Көлгө олимпиадаларга катышып келдик. Олимпиадага барып, биринчи орун чемпион болуп, экинчи орундарды алып келдик, байгелерди алып келдик. Мээсинин 2,5 шарчасынын иштөөсүнө жардам берет. Бирок бул Академия Ростанын ушул жүргүзүп аткан иштери жана башкалар боюнча кеңири маалымат алып, түшүнгөн мектеп директорлори колдоп, кубаттап иш алып барса керек деген ойдобуз. Ошону менен ата-энелер дагы бул эми ментальный арифметика, менталдык арифметика бул өзгөчө бир усул. Директорлор, мугалимдер билет, ушул багытта менталдык арифметика жана ушуга окшогон багыттарда окуган балдар жыйынтыгы кандай болушуну жакшы түшүнүп турабыз. Алууга түрткү болгон бир багыт дагы ушул менталдык арифметика. Ушул менталдык арифметика барган балдар, үйрөнгөн балдар тез эсептейт, тез чыгарат маселени деген багытта ошол жалпы республика тестилөөдө дагы жакшы бал алышка ошол түрткү болот деген ойдомуз. Директорлар, урматтуу ата-энелер, азыр биз сахнага, биздин ошол олимпиадага бизде азыр бүгүнкү күндө 300дөн ашык бала окуп атса, ошонун ичинен 29 бала элден бөлүнүп, ата-энеси колдоп, өздөрүнүн билими боюнча сөзсүз барыш керек деген балдарыбыз барып келишти. Так олимпиадага бардык эле балдардын барганга мүмкүнчүлүгү бар да. Көбүнчө ата-энелер мынтип ойлойбуз да, результат көрсөтсөң анан бар дейбиз да. Бирок ошол жака барып, ошол атмосферанын өзүнө катышып, ошол чөйрөгө аралашкандын өзү бул жеңиш да. Бүгүн биз кече 16-июнда Ысык-Көлдө өткөн эл аралык менталдык арифметика жана эдетика курстары боюнча эл аралык олимпиаданын жыйынтыгы боюнча бул жерде бир иш-чара өткөзүп атабыз. Себеби биздин окуу жайда Академия Роста интеллектуалдык окуу борборунда 6 пилоттук мектеп иштеп атат. Ошолордо 300дөн ашык балдары билим алууда. Ошол 29 баланын ичинен 4 призовой место
местага ээ болгон, ошондой эле көптөгөн сыйлыктарга ээ болгон биздин балдарыбыздын кубанычын бүгүн тең бөлүшүү. Өзгөчө ушул балдарды металлдык арифметикага биздин академияга роста окуу борборуна келгенге чейин буларды ушул сиздер тарбиялап келдиңиздер да, ата энелерге, мектеп жамаатына, мектеп башында балдарга айтып эле жүргөм, эгерде ким олимпиададан өтө сонун жеңиштерди алып келсе, бизден дагы борборунда 3 айга чейин бекер акысыз билим алууга сертификат алышат. Ошондой эле чемпион 5000, биринчи орун 3000, андан экинчи орун 1000 сом акчалай сыйлыктар менен сыйланышат. Окуу именно тез маселе чыгаруу бул ОРТда эң керек сапатындай нерселерди карап туруп. Кудай кааласа, келечекте ушул окуучулар арасынан алтын сертификат алган окуучулар чыгат деп мен үмүт кыламын, ишенемин. Ошого аракет кылгыла, таштап койбостон. Макулбу балдар? Окуган миңди жеңет, билесиңер, а? Ооба. Ошонун ичинен бул экинчи орун деген сөз чемпион, чемпион 1-2-3. Касым, качтаган кошуп барма. Качтаган кошуп барма. Узаматсың, а? Канча? Узаматсың. Ысакова Айбеке. Узаматсың ке. Адилов Альфир. Молодец. Хараев Рысбек. Медалдарды көбөйтөбүз, а? Узаматсың. Тапшырып. Ахунов Амир. Исаева Айгерим. Камалов Барсбек. Шамшиева Азамат. Примова Насима. Примова Насима. Хозубаева Кантайым. Бекполотов Алихан. Мамасыдыкова Тахмина. Билалов Азамат. Кадыров Джумабек. Кыргызбаева Раяна. Тохторов Элдар. Тохторов Элдар. Элдар. Азимбаев Билал. Билал. Максат. Исраилов Санжар. Арыпов Ратбек. Абдыгапарова Мерим. Нурдинова Сумая. Мурзаканова Нураим. Мурзаканов Исраил. Bu diplomlar сыйлыктардын башталышы өтсүн. Андан кийин келечекте мыкты инсандардан болуп, жакшы сыйлыктарга жетиш насип этсин, урматтуу окуучулар. Келечек силердики, ийгиликтер боло берсин, да? Урматтуу ата-энелер, биз ушул район боюнча 80ден ашык мектеп болсо, ошолордун ичинен биз чындап эшигин ачып берип, биздин иштерибизге шарт түзүп берип, бизди ар тараптан колдогон мектеп жетекчиликтерине дагы биздин ыраазычылык каттарыбыз бар, ошолорду дагы тапшырып койсок. Булар Калматов Сиражидин Тешеев мектебинин жетекчиси. Тараптан колдоп, эң биринчилерден болуп, бизге пилоттук мектеп болуп, биз менен иштешкенге, кызматташууга, мага канча чоң Балдардан чыга берсин кара. жаңы баштап аткан ишкерлерге мүмкүнчүлүк түзүп берген баарыңыздар үчүн, ошондой эле бизге ишенип, балдарыңыздарды бергениңиздер үчүн сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Ой, наоборот. 41, 2, минус 39, 9, минус 16, 75,
минус 67, 85. Ответ. Баарыңыз 96 мı? Көрсөтөбүз. Ответ 96. 1 секундка кыскартам. Даярсыз? 22, 15, 11, 50. Минус 51, минус 20, 38. Ответ. Правильный ответ 98. 3. 55, минус 25, 49, минус 34, минус 50. Ответ. Балдарды кызыктырыш үчүн бир эмнеге окшош дарактарды образына өздөрүнө мечтач кылат да, кыялданышат да, бир нерсеге окшош экен ии деп, асманда булуттар деле кээ бирде ойлоп калышат го. Мына апа мынага окшош экен десе, кой жиниме тийбе дейсиздер. Нельзя, ондай дебеңиздер. Бала өзүнүн мечтасына жетиш үчүн кыялданыш керек. Отуруп деле бир нерсеге окшоштуруп калышат кээ бирде балдарчы. Мынага окшош экен, мынага окшош экен десе жок дебеңиздер. Мына сабакта көп нерселер үйрөтөм да мен, көргөзөбүз. Мына эмнеге окшош экен десе, ар кимдин оюнан ар кандай сөздөр чыгат. Мына бир, например, мына көл кетет, гусь кетет кол, усы, бир нерсе сакал болсо мынага окшош экен деп айтылат да. Стулдан 4-тү чыгарышат. Уже аң сезими тезирээк өсөт, развитие памяти уже кетет да. Уже жылдыз, 5 жылдыз. Анан өзүнүн оюңу сүрөт менен тартып берчи деген заданиялар болуп калат да бизде. Көп тексттарды өзүнүн заданиясы сүрөтү менен эле тартып коет да. Всё, давайте. Да? 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 сөз жазды. Мындай эмелерге активдүү катышып атат. Мен сага белек алайын деп үлгүрбөдүм. Мынадан өзүңө жакшы каалаган нерсеңди алып ала. Мындан кийин дагы ушул бийиктиктерди багындырып жүрө беришиңди каалаймын. Бүгүн биз кече 16 июнда Ысык көлдө өткөн эл аралык менталдык арифметика жана эдетика курстары боюнча эл аралык олимпиаданын жыйынтыгы боюнча бул жерде бир иш чара өткөзүп атабыз. Себеби биздин окуу жайда Академия Роста интеллектуалдык окуу борборунда 6 пилоттук мектеп иштеп атат. Ошолордо 300дөн ашык балдары билим алууда. Ошол 29 баланын ичинен 4 призовой местага ээ болгон, ошондой эле көптөгөн сыйлыктарга ээ болгон биздин балдарыбыздын кубанычын бүгүн тең бөлүшүү максатында ушул иш чараны уюштуруп атабыз. Биздин балдардын ичинен өтө таланттуу балдарыбыз бир чемпион статусуна ээ болду. Бир биринчи орун, 2 экинчи орун менталдык арифметика жана тез окуу курсу боюнча ушундай орундарды ээлеп келдик. Ошол бүгүнкү биз иш чарабыздын негизги максаты биздин келечегибиз болгон жаш муундарыбыздын көңүлдөрүн кичине болсо да көтөрүп, алардын ийгилигин биз район боюнча даңазалап, балдарыбыздын сыймыктанган ушул иш аракеттерин жыйынтыктоо болуп саналат. Бул иш чарабызга бүгүн райондук билим берүү бөлүмүнүн башчысы Жеңиш Орозбаевич өзү баш болуп, биз менен пилоттук мектеп болуп иштеп жаткан мектеп директорлору келип отурушат, ата-энелер келип отурушат. Себеби ата-энелер бүгүнкү күндө балдардын келечеги үчүн
инвестиция жасоого даяр экенин билдиришип, биз кандай иш чара өткөрбөйлү бизди колдоп кубаттап, бизге жардам берип келишип атат. Ал үчүн биз баарына терең ыраазычылык билдиребиз. Менталдык арифметиканын негизги методу, усулу болуп, бул балдарыбыз эки колунун эки манжасы менен иштегенде, бул биздин мээбиздин оң жана сол жарым шарларын бирдей өстүрүүсүнө өтө чоң түрткү берет. Ошонун негизинде бул методикада бала тез эсептөөнү гана эмес, ар тараптан өнүгүүгө ээ болот да. Бул ар тараптан өнүгүү жашоо тиричиликте аналитикалык ой жүгүртүүнү, логиканы, байкагычтыкты, элестетүүнү, эс тутумду чыңдоону, чыгармачылык ой жүгүртүүнү, ошондой эле зиректикти пайда кылуучу курс болуп саналат. Менталдык арифметика жана эдетика тез окуу курстары бул балдардын башка предметтерден дагы жетишүүсүн өтө жогорулатат. Себеби балдар тилдерди үйрөнүүдө, окулган маалыматты эсте тутуп калууда мээни машыктыруучу методика болуп саналат.